Учурда өлкө аймагында 22 калкты тейлөө борбору толук кандуу иштеп жатат. Жарандарга кызмат көрсөтүп жаткан баардык калкты тейлөө борборлору толугу менен автоматташтырылган маалыматтык системасына кирген. Буга ылайык жарандар электрондук кезекке туруп керектүү документтерин, анын ичинде паспорт алуу же алмаштырууда аз гана убактысын сарптайт. Ошол эле учурда калкка кызмат көрсөтүп жаткан кызматкерлердин да иши кыйла жеңилдеген. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов жыл жыйынтыгын чыгарып жатып билдирди. Анын айтымында 2020 жылы дагы 10го жакын калкты тейлөө борборун ачуу пландалууда. Открытие центров обслуживания населения, это, я считаю, немаловажным таким аспектом. Биз 2019 жылы Ош жана Баткен шаарларына, Базар Коргонго, Өзгөн районуна жана Бишкек шаарына дагы калкты тейлөө борборун ачууга жетиштик. Өзгөндөгү борбордо башкалардан айырмачылык бар. Айта турган болсом, ал жайга унааны кайра каттоо же каттоодон чыгаруу, айдоочулук күбөлүк алуу сыяктуу кызмат көрсөтүүлөрдү коштук. Ал жакта унаа мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери да кызмат көрсөтүүдө. Бул да болсо жарандарга кошумча жардам көрсөтүү болуп саналат. Калкты тейлөө борборлору жарандарга абадай керек экендиги айдан ачык көрүнүп турат. Келечекте мындай борборлор өлкөдөгү бардык облус райондорго жана шаарларга кеңири жайылтылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдында унааларды каттоого жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүгө жооптуу Унаа мамлекеттик мекемеси 2018 жылы түзүлгөн. Мекеменин директору Алымжан Козубаевдин айтымында үстүбүздөгү жылдын июнь айынан октябрга чейин чет өлкөдөн алып келинип каттоого алынган автоунаалардын саны 8333-тү түздү. Ошол эле учурда мекеменин директору айдоочулук күбөлүктөрдүн бланктары мурдагыдан кыйла арзандаганын белгиледи. В этом году запущенных бланков конкретно Улуттук үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрдүн бланктары мурда 960 сом болсо, учурда 100 сом турат. Эл аралык айдоочулук күбөлүктүн бланктары 600 сом турса, бүгүн 52 сомду түзөт. Ал эми унаанын күбөлүгүнүн бланкынын наркы 750 сом болсо, учурда анын баасы 192 сом. Бул жаңы үлгүдөгү бланктын бардыгы эл аралык талаптарга жооп берет. Бул бланктарды жасалмалоого жол берилбейт, анткени мында бир нече коргоочу элементтер камтылган. Инфоком мамлекеттик ишканасы да аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында бир топ алгылыктуу иштерди аткарган. Айтсак, электрондук документ жүргүзүү тутумун ишке киргизип, бүгүнкү күндө система 58 мамлекеттик органда иштеп жатат. Андан сырткары санарип айыл долбоорун ишке киргизүү пландоодо. Муну менен айыл жашоочулары турак жайынын, үлүш жеринин документтерин айыл өкмөттөрдө электрондук форматка өткөрүп алуусуна шарт түзөт. Ряд таких значимых проектов было внедрено. Биз учурда инвесткарт долбоорун иштеп жатабыз. Эгер ишке ашып калса, инвесторлор үчүн абдан жакшы инструмент болуп калат. Себеби ал инвестор бул жакка келип кетпестен өз жеринде эле биздеги бардык маалыматтарды көрө алат. Бул абдан ыңгайлуу. Белгилей кетсек, 2021 жылдан тарта жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорт бериле баштайт. Аны биометрикалык маалыматтарын тапшыра элек жарандар ала алышпайт. Бүгүнкү күндө 600 миңге жакын Кыргызстандын жарандары биометрикалык маалыматын эмдигиче тапшыра элек. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.